Жалпы эле ушул багытта сиз айттыңыз жана бакчалар, мектептер деп ар бири өзүнүн деңгээлине жараша бөлүнсө деп. А бирок буга чейин эле бөлүнүп келген да. Азыркы бөлүнүүчүлүктүн эмне айырмачылыгы бар мурдагыданчы? Эми биз ушуга чейин бир жемиш алган жокпуз да. Күндөн күнгө начарлап баратпайбы элге билим берүү системасы. Анан муну реформалоого убакыт жетти деп ойлойм да. Жекеле мен эмес, баардыгыбыз ошондой ойдобуз. Ушунча акча бөлүнөт, күн сайын акчалар үйдө көтөрүлүп баратат, бирок жемишин бербей атат да. Демек, бир жерден биз бир нерсени туура эмес кылып атабыз. Анан мына айтып атат, башка өлкөлөрдө пример кылып көргөзүп атпайбы? Мисал алып. Алар алдыга кетти, биз дагы эле турабыз. Бул темп менен барсак биз жакында аябай Африка өлкөлөрүнөн баягы кыйналган башка билим берүү начар өлкөлөрдүн да алдында калабыз. Убагында Кыргызстан кандай 98-99% билими бар өлкө болчубуз да. Кандай гана залкырлар чыккан. Ошон үчүн элге билим берүүдө убакыт келди. Реформага убакыт келди. Катуу реформага барыш керек. Дагы тоскоолдуктар болот, кыйынчылыктар болот, бирок ошого карабай алдыга жылышыбыз керек. Айлык көтөрүлгөндө мурда мугалимдер жетишпейт деген маселе азыр четке калып, тескерисинче ишке орношууга конкуренция болуп атышат. Жок, болорун болот, бирок алардын сапатын карашыбыз керек. Физкультура мугалими физика, химиядан бербеш керек да. Ошол эле убакта ошол айылдагы балдардын сапатын жана заманга жараша, мисалы биз убагында окуу китептеринде деле кээ бир нерселер азыр өзгөрдү да. Мурун 9 эле планета деп билсек физикадан, азыр канча планеталар ачылды, аларды заманга калып келиш керек. Мисалы убагында биз коммунисттик партия деп Ленинди окусак, азыр биз өзүбүздүн тарыхыбыз, өзүбүздүн башка нерселерибиз бар да, мисал айтам да. Ошон үчүн азыр багытты окуу методологиясын өзгөртүү. Мен, конечно, адис эмесмин, бирок мындай мага эле ушул жерден ушундай көрүнүп атат, адистер толук билет деп ойлойм. Рахмат.